Бисмилла. Вассалату вассаламу аля расулилла. Аламдардын жаратуучусу, ырыскы берүүчүсү жана көзөмөлдөөчүсү Аллах Таалага чексиз мактоолор. Анын акыйкат пайгамбары Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Аллахтын салават саламдарын айткандан кийин барыңыздар менен бейишке кирүүчүлөрдүн саламдашуусу менен саламдашамын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Жер жүзүндө 7 миллиарддан ашык адам болсо, дээрлик алардын бардыгы ырыскы табуу менен убара. Алардын көпчүлүгү эртеден кечке убактысынын көпчүлүк бөлүгүн акча жыйноо менен, ырыскы табуу менен өткөрөт. Ырыскы кандай жолдор менен табылат? Жана канткенде ырыскы табуу жеңил болот, жана канткенде ырыскы берекелүү болот. Чындыгында Аллах Таала ырыскы табуунун жолдорун эки себепке койду. Алардын биринчиси көзгө көрүнгөн себептер, экинчиси көзгө көрүнбөгөн себептер. Көзгө көрүнгөн себептер булар дыйканчылык кылуу, бир нерсени өндүрүп чыгыш жана соода кылуу. Адамдардын көпчүлүгү мына ушул көзгө көрүнгөн себептерин гана аткарып, мына ушуну менен гана убара. Ошондуктан көпчүлүк адамдар же соодадан зыянга учурай турган болсо, же иши жүрүшпөй калган болсо, мен үчүн ырыскы эшиктерди жабылды деп үмүтсүз болгонго түшөт. Бирок Аллах Таала ырыскы табуунун көзгө көрүнбөгөн дагы себептерин кылган. Ал көзгө көрүнбөгөн себептери 7 түрдүү. Аллах насип кылган болсо бир-бирден айтып өтөбүз. Алардан биринчиси таквалык. Таквалык деген сөз Аллахтан коркуу. Бир сөз менен айтканда Аллахтан коркуу. Кимде ким таква боло турган болсо, Аллах Таала ага өзү күтпөгөн жактан ырыскыларды берип коет. Асман менен жердин берекелерин ал адамга ачып коет. Аллах Таала ыйык Куранда айткан: "Ва май яттакиллаху яж'ал лаху махража ва ярзуқуху мин хайсу ла яхтасиб." Кимде ким Аллахтан корккон болсо, Аллах Таала аны кыйынчылыктардан чыгарып коет. Жана ага өзү күтпөгөн жактан ырыскы берип коет. Талак сүрөсү 2 жана 3 аят. Аллах Таала башка бир аятта: "Валау анна ахлал кура аману ваттақау лафатахна алейхим баракатин минас самаи вал ард." Эгерде жердин жашоочулары ыйман келтиришип, таква болушканда, биз аларга асман менен жердин ырыскыларын ачып коймокпуз деген. Эми урматтуу боордоштор, Аллахтан корккон адамга Аллах Таала эсепсиз ырыскыларды берип коет. Асман менен жердин берекесин ачып коет деген маселелерди дайым эле угабыз, бирок эмнегедир бунун акыйкатына жетпегендей боло беребиз. Анын себеби эмнеде? Анткени анын себеби биз таквалык эмне экендигин жакшы түшүнө албаганыбыздан жана таквалыкты акыйкатта иш жүзүнө ашыра албагандыктан. Таквалык деген сөз Аллах Тааладан коркуу. Аллах Таала тыюу салган иштерди аткарып алуудан этият болуу. Таквалык деген сөз арам ишти аткарбай коюу эмес. Арам ишти аткарып алуудан этияттанып, арамга жакын нерселерди дагы таштоо бул таквалык болуп эсептелинет. Мына мисалы, таквалык деген сөз сүткөрлүк кылбоо эмес, сүткөрлүккө алып бара турган иштерди дагы аткарбоо. Таквалык деген сөз пара алуу, взятка алуу деген эмес, ошол взятка ала турган, пара ала турган жумуштарда иштебөө деген сөз. Таквалык деген сөз зына кылбоо эмес, зынага алып бара турган иштерден алыс болуу деген сөз. Таквалык деген сөз арак ичпөө эмес, ошол арак ичкенге алып бара турган иштерден алыс болуу. Кыскача бир мисал менен айта турган болсок, бийик имараттан ылдыйды караган адам кантип карайт? Түшүп кетпестиги үчүн этият болуп, бир аз гана башын чозуп, аны дагы бир нерсени кармап туруп карайт. Бул нерсе этияттануу. Мына ошондой эле таквалык деген нерсе Аллах Таала тыюу салып койгон иштерди кылып алуудан этияттануу. Аллахтын арам кылып койгон иштерине түшүп калуудан этият болуп, аябай алыс жүрүү, мына ушул таквалык деген сөз. Улуу сахабалардан бири, аны барыңыздар таанысыздар, Абу Хурайра радыйаллаху анху таквалык эмне экендигини мындайча түшүндүргөн. Бир адам келип: Абу Хурайра, таквалык деген эмне?" деп сураганда, Абу Хурайра радыйаллаху анху ага суроо берип: "Сен тикендүү талаада бут кийими жок басканда кантип басасың?" деп сурайт. Ошондо ал адам: "Анда бут кийими жок, тикендүү жолдо баса турган болсом, мен бутумду абайлап, тикенди дебелеп албоо үчүн бутумду абайлап, этияттап, кадам таштап басам" дейт. Ошондо Абу Хурайра радыйаллаху анху: "Таквалык куду мына ошондой. Сен бутуңду абайлап баскандай эле, тикенди басып алуудан этияттап, бутуңду абайлап баскандай эле, бул дүйнөдө жашап атканыңда Аллах Таала арам кылып койгон иштерге түшүп калуудан, арам кылып койгон иштерди аткарып алуудан этияттап, алыс болуп, этияттанып жүрүү, мына ушул таквалык деген.
Урматтуу бир туугандар, эгерде адам Аллах Таала арам кылган иштен, Аллах Таала тыюу салып койгон ишти аткарып алуудан этият болуп, абайлап жашай турган болгон болсо, Аллах Таалага асман менен жердин берекесин ачып коет. Башына түйшүк түшкөн убакта эле арамданбы, адалданбы, эмнеси болсо дагы ошол көйгөйдү чечейин деп аракет кылган болсо, Аллах Таалага өзү күтпөгөн жактан рызык бербейт. Башына түйшүк келген маалда колдон келишинче Аллахтан коркуп, Аллах Тааланын тыюу салган иштерине түшүп калуудан этияттанып, арамдан алыс болгон адамга Аллах Таала рызкысын берет. Аллах Таала ага өзү күтпөгөн жактан рызык берип коет. Аллах Таала өзү Куранда айткандай: "Ва май яттакиллаху яж'аллаху махраджа ва ярзуқуху мин хайсу ла яхтасиб." Кимде ким Аллахтан корккон болсо, анда Аллах аны кыйынчылыктардан чыгарып коет, жана ага өзү күтпөгөн жактан рызык берип коет. Жана ошондой эле "Валау анна ахлал кура аману ваттақау ла фатахна алейхим баракатин минас самаи вал ард." Эгерде жердин жашоочулары ыйман келтирип, такыба болушканда, биз аларга асман менен жердин рызыкларын ачып коймокпуз деген. Эгерде адам чыныгы Аллахтан коркуп, Аллах Тааланын арам кылган ишинен, Аллах Таала тыюу салган иштен этияттанып жүргөн болгон болсо, Аллах Таала ага эсепсиз рызыкларды берет. Муну биз жашообузда көрүп эле жүрөбүз. Жана мурдагы өткөн адамдардын жашоосунан дагы миңдеген мисалдарды алып карасак болот. Сиздерге иншаллах Аллахтан коркуп, арам иштерден этият болуп жүргөн адамга Аллах Таала эсепсиз рызыкларды берип койгондугун, жана өзү күтпөгөн жактан рызык берип койгондугун, жана аларга асман менен жердин берекесин ачып койгондордун мисалдарын экөөүн гана айтабыз убакытты узартпоо үчүн. Алардан биринчиси илгерки өтүп кеткен солих, Аллахтан корккон такыбалуу адамдардын жашоосунан бирөөсүн, ал эми экинчиси ушул биздин арабызда жашап өткөн, кече жакында эле болгон бир тууганыбыздын жашоосунан бир мисал айтабыз. Илгерки жашап өткөн солих инсандардан, Аллахтан корккон инсандардан мисал айта турган болсок, Хажар энебиз. Хажар энебиз колундагы наристе баласы менен азыркы Мекке шаарында, ал убакта эч кандай адамдар жашаган эмес, эч кандай суу болгон эмес, чөлгө ошол жерге таштап кеткен. Аллахтын буйругу менен Ибрахим пайгамбар таштап кеткен. Аларга эч кандай ырыскынын көзгө көрүнгөн себеби калган эмес. Алардын камдап барган суулары түгөндү. Көтөрүп барган тамактары түгөнгөн. Такыр ырыскы эшиктери толук бойдон жабылган. Бирок аларда такыбалык деген нерсе бар. Аллахтан коркуу деген нерсе бар. Түйшүк келген убакытта арамына, адалына карабай, рызкы табууга талпынбастан, Аллахтан үмүт кылып, Аллах Таала тыюу салган иштерден этияттанып, Аллахтан коркуп, Аллахка ибадат кылган адамдар эле. Мына ошондуктан Аллах Таала аларга өзү күтпөгөн жактан рызкы берип койду. Ал Исмаил пайгамбардын жаш наристе бала, эмчектеген жаш наристе бала Исмаил пайгамбардын бутунун астынан Замзам кудугун чыгарып койду. Мына ошол Замзам кудугун чыгарып, ошол кудук себептүү Журхум коому келип, башка коомдор келип жайланышып, азыркы күндө дүйнө жүзү ошол жака барат. Аллах Таала ал жака берекесин ачып койгон, азырга чейин ал жерде береке түгөнбөйт. Мына ошондой Аллах Таала өзүнөн корккон пенделерин өзү күтпөгөн жактан рызкыландырып коет жана кыйынчылыктардан чыгарып коет. Кимде ким Аллахтан корккон болсо, Аллах Таала аны кыйынчылыктардан чыгарып коет жана өзү күтпөгөн жактан рызык берип коет. Ал эми экинчи мисал, мына биздин эле жаныбызда жашаган, биздин эле арабызда жашаган бир тууганыбыз, ал өзүнүн башынан өткөн окуяны айтып берет. Мен өмүр бою бир эле кесипти аткарып жүргөм. Ширетүүчү аспабым бар эле, мына ошону менен адамдардын сынган буюмдарын бүтөп, курулуш болгон болсо, ошол курулуштарда иштеп, ушул сварка, ширетүүчү аспап менен гана тирилик кылып жүрдүм. Мына ошентип жүрүп, бир күнү менин ушул ширетүүчү аспабым бузулуп, аны оңдогонго өтө чоң суммадагы акча керек болду. Бирок ал акчаны эч жактан таппадым. Ал жака бардым, бул жака бардым. Ар түрдүү жолдорун издеп көрдүм, бирок эч кандай таппадым дейт. Мына ошол убакта шайтан ар түрдүү ойлорду салды. Кредит алсаң болот, суткорлук. Урлук кылсаң болот дегендей. Мен ойлодум, үй бүлөмдү, бала чакамды кантип багам? Ушул убакка чейин менин тирилигим өткөрүп жүргөн ушул кесибим менен рызкы таап жүрдүм эле. Бирок эми кантсем экен деп ойлонуп, бирок Аллах Таала тыюу салган арам иштердин эч бирине барбадым. Аллахтан корктум. Себеби бул дүйнөдө эптеп жашап өтөрбүз, бирок ахирет жашоосу кыйын. Аллахтын азабы
бул дүйнө жашоосуна салыштырып келсек, бул дүйнө жашоосундагы кыйынчылык эчтеке эмес. Ал эми ахиреттеги азаптан Аллах Таала өзү сактасын. Эч бир пенде чыдай албайт деп, ал ахиреттин азабынан корктум. Аллахтын азабынан коркуп, эч бир арам ишке барган жокмун. Аллахтан корктум, таквалык кылдым. Мына ошентип турган убакытта бир убакта эшик такылдап, эшиктен бир адам чакырып калды. Чыксам, поштадан колумда менин бузулган ширетүүчү аспабымды оңдоонго жете турган суммадагы акчаны көтөрүп, пошта кызматкери кирип келди. Ал менин колума карматып, мына бул сиздин иштеген ишиңиздин акысы деп кете берди. Мен андан сурадым, бул акча кайдан? Ал айтты, мындан 5 жыл мурда биздин фирмада иштеп кеткиле. Мына ошондо сиздин акчаңыз, иштеген пешнетер акчаңызды берилбей калган болчу. Мына ошол акчаңызды алып кеп бердим. Акчаны өз убагында бербей, мына ушунча убакытка узартып жүргөнүбүз үчүн кечирим сурайт деп таштап кете берди. Ал бир тууганыбыз айтат, чындыгында мен 5 жыл мурда иштеген болчумун. Бирок ал иш бүткөндөн кийин ал фирманын башкаруучусу бул жерин жакшы кылбапсың, ал жерин чала кылсың деп атып, акчамды толук бербестен алып калган болчу. Мен ал акчаны ала албагандыктан үмүтүмдү үзүп, акыр аягында унутуп да салган элем. Бирок Аллах Таала бул акчаны менин башыма түйшүк түшкөн кезде ал түйшүктүн чечими кылып, мен ойлобогон жактан Аллах Таала рызкы кылып кеп берди дейт. Субханаллах. Мына бул адамдын мурда иштеп коюп, акчасы топтолуп турган акчасын дал ушул башына түйшүк түшкөн маалда алып кеп берген ким? Албетте Аллах Таала. Аллах Таала өзүнөн корккон пендесин эч качан куру койбойт.